карасаңыздар, мына күлүштөр дагы ийилип кеткен, караңыздар, мына күлүш. Сіздерге арналған бұл жарнамабыз 20 сотық жер үй менен сатылат, ошол жөнүндө болот. Биз азыр Баткен облусу Кадамжай району Көктала айыл аймагы, Көктала айылы дейин, Сейилбак көчөсүнөн киргенде эле 400 метр ичкериде ушул үй сатылат экен. Үйгө маани бериңиздер, ноолор коюлган, дубалдар дагы жакшы урулуп, ортосуна тумбалар кеткен, туурасы 10, узуну 11, нар жагынан бетонун байкадыңыздар, ошол дагы кошулган. Андан кийин болсо эң мага жаккан жери, мына подвалында үй кылып коюпту. Караңыздар, Саратанда бул Көктала айылында аябай күн ысык болот, ошондуктан мына подвалда да кадимгидей жашаса болот. Мына обшивка болгон экен. Эгер алган адам кийин бул жагына дагы кошулат. Мына бул жагы душ экен, нар жагда үй, нар жагы чукур подвал, бул жагы кухня болуп ушундай дизайнда түшкөн. Эң негизгиси мына босогосун көрүп төрүнөт дегендей, мына салоңдап калыптыр. Муну килейлейбиз бул жакка. Мына бүт бөлмөлөр сонун болуп бүткөн. Мына чөтчүктөр дагы, мына автоматтар дагы отдельно коюлган экен. Өзү ушундай болуш керек. Ички көрүнүштөрү мына караңыздар. Сонун түшкөн. Бул жагын дагы аз көргөзүп кетебиз. Мына люстралар да коюлган, натужный потолоктор болгон, 4 бөлмөлүү үй. Бул жагы болсо дагы мына ички тышкы үй. Бул жагынан күн тийип турат. Мына баасы 5 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү телефон номерлерге чала бересиздер. 20 сотық жери менен. Барганыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, Кадамжай медианын көрөрмандары, катталуучуларга рахмат, жакшы ой пикир калтыргандарга да рахмат, Алла разы болсун. Рамазан айыңыздар кут болсун, орозоңуздарда Аллахым кабыл кылсын. Биз Баткен облусу Кадамжай району Удук айылындабыз. Видеонун башында көрсөңүздөр керек, азыр мен алыс отурдум эми. 100 метрге чейин казышып берет. 120 метрге чейин Алла Таала буйруп иштер оңунан берсечи. Көп жылдан бери иштешип, жакшы тажрыйбасы менен ушул жигиттер суу чыгарып иштейт, бир аз сөзгө жок. Ошондуктан төлөбүмдө телефон номер калтырдым. Кыргызстандын бардык жеринде суу чыгарышат. Нарынга чейин, бул жак Жалал Абад, Алабука, Ош, көбүнчө бул жигиттер Ошто Алайдын жолунда көбүрөөк жүрүшкөн. Ошол жактан суу чыгарышып иштешет. Эми приборлору жок, кайсы жерден чыгышы, бирок ошол жердеги аксакалдардан сурап, кайсы жерден чыгыш керек, ошого карап аракет кылышып чыгарышат. Эми метрини канчадан чыгарат дегениңиздерге так толук жооп бере албайбыз, себеби келишим баада, жерге карайт. Мисалы мына жерде биз азыр ушул Удук айылы өзүбүздүн айылдабыз. Бул жерде жерлер аябай жумшак, таштары дагы жумшак, ошого деген бат эле казышып коет. Метрге заказ беришиңиздерге карай, жердин каттык жумшак ошонусуна карайт. Бирок өзү 5 убакыт намаз окуган такыба жигиттер, тактыр ушун иштеткен. Жакшы инсап менен келишим баада силерге сууду чыгарып берет. Азыр жаз келди, сезондор башталды. Үйүңүздөрдөн ушундай заманбап техника менен сууду чыгарып, комфортту өзүңүздөргө түзүп алышыңыздар абзел. Сондуктан ушундай техника менен. Бул техника өзү 1 миллион, мына турбалары менен, мына шаймандары менен 1,5 миллион болуп кетет мына. Көзтүй берсин, буюрса баары жакшы. Ушундай иштелди. Жүрүшөт. Төмөндө телефон номерлерге чалып заказ бере бериңиздер. Кыргызстандын ар бир булуң бурчугуна барат. Эми сүйлөшөсүздөр да, мондай турбалары менен чыгарышат. Ондай чопо деп коет. Чопо бул жагында насос менен мында насос менен карайт. Чопо менен суу айдап берет экен. Азыр бул жер менимче 70 метр же 75 метрге ошондой казылып жатса керек.
каракатурукка жакшы болуп атат. Ошондой болсо дагы силерге колдон келишинче аракет кылдык. Ушундай иштерге жакшы ой пикир калтырыңыздар мүмкүн болушунча. Урматтуу көрүүчүлөр, өтө жакшы ой пикирлерди калтырып, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Ушундай жакшы иштерге, жакшы жаңылыктарга. Айттым го мен силерге, ар дайым жакшы жаңылыктарды жарыя кылабыз деп. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Төмөндөгү телефон номерлерге чала бересиздер. Суу чыгарабыз. Бийик Рамазан айында орозоңуздар кабыл болсун. Суу чыгарган бул эң чоң сооптуу иштердин бири деп коет мына. Төмөндөгү телефон номерлерге чалсаңыздар, Кыргызстан боюнча буйрса, жер жакшы болуп турса, сууларды чыгарабыз. Мына ушул жигиттер сууларды чыгарат. Бул жактагы мондой растворлор менен көрдүңүздөрбү? İşte жатат мына. Окей. Оно. Турбалар көтөрүлөт. Суунун жакшы кылып чыгарып берет. Мына көтөрөт мына. Катырат. Биздин катталуучулар, көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир сонун жаңылык. Кадамжай району Байман Батыр базарынын батыш тарабында турабыз. Мына Строй маркет деген дүкөн көрдүңүздөр. Ушунун бет маңдайында мына Империя үй эмеректери деген сонун ушул жерде бир дүкөн ачылыптыр. Кандай дүкөн десеңиздер, мындай устулдар, эшиктер, терезелер, акба эшик терезелер, парталар мындай, ошондой эле мындай сонун нерсе экен. Ичинде бут кийимдерди мындай салып койгонго. Андан кийин мына караңыздар, мына устулда жыйлат экен. Пикниктерге чыкканда дагы жыйып, экскурсияларга дагы алып барып иштетсеңиздер болот. И ошондой эле мына эшик дагы мага аябай жакты. Мына караңыздар, мына туникеси дагы ичинде катырылган двойной калың айнектерден коюлган. Ошондой эле акба эшик терезелер, кааласаңыздар деревянный эшик терезелер. Бул жагына болсо мына бир ката эле көргөзүп кетем. Мына адамдар бар, толтура акба эшик терезелер ичи тышында. Бул жагына болсо бронированный мына эң главный ходко коюлчу темир эшиктер дагы ушул жерде бар. Көп, аябай көптөгөн эшиктер жаңы ачылды. Кадамжай медиа YouTube каналын көрүп келем десеңиздер, сиздерге сонун скидкалар болот. Жакта кухонный мебелдер, ошондой эле бул жагында мебелдер, коляскалар, двухъярусный кроваттар бүт бардык ушул жерде. Барыңыздарды ушул жерге чакырабыз, келип ушул жерден алып кетиңиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.